Саламатсыздар, урматтуу мугалимдер, агайлар, эжекелер. Бүгүн мен сиздерге Google Class боюнча маалымат берем. Балким сиздерге онлайн сабак берүүдө пайдасы тиет. Анда биринчи кезекте биз өзүбүздүн Google Chrome браузерине кирип алабыз. Google Class'ка кирүүнүн бир нече жолу бар. Мен сиздерге азыр 1-2 жолун көрсөтүп кетейин. Кааласаңыздар издөө бөлүмүнөн Google Class деп жазып издесеңиздер болот. Бул жерден мисалы мына Google Class деп чыкты. Бул жерден биз ошо Google Class'ка кире алабыз. Эгер экинчи Google Class'ка кирүүнүн экинчи жолу болсо, кадимки эле биз өзүбүз колдонуп жүргөн Google аккаунттун электрондук поштага киребиз. Жана өзүбүз колдонуп жүргөн Google сервистин бир нече кызматтары бар. Google перевод же болбосо Google аккаунт, электрондук пошта, Google Hangouts, эмне ошол кызмат көрсөтүүлөрдүн жанында Google Class дагы бар. Мына оң тарапта көрүп турасыздар. Мисалы Google Class болсо эң акырында. Бул жерде Google Class. Эми бул жерден биз экинчи жактан Google Class'ка киребиз. Биринчи кезекте биз өзүбүздүн виртуалдык, мындайча айтканда, интернеттеги классыбызды түзүп алышыбыз керек. Мына Google Class'ка киргениңиздерде бул жерден продолжить улантабыз. Андан кийин бул жерде стрелка көрсөтүп турган плюсту басуу керек. Бул жерден эки функция чыгат. Создать. Бул жерден биз создать курска киребиз, биз жаңы сабактарды түзөбүз да бул жакта. Создать курс. Бул условияны окуп чыгып, бул жерге птичка коебуз жана продолжить улантабыз. Эми бул жерге название курсту жазуу керек. Мисалы информатика сабагы. Андан кийин раздел бөлүмдөр, кааласаңыз бир нече бөлүмдөрдү бөлүп койсоңуз болот. Мисалы биринчи бөлүм башталгыч 7 класстан, мисалы да 7-5тен 7ге чейин класстарга да. Предмет информатика. Аудитория болсо бул азыркы 7 класс. Андан кийин создать. Бул жерде биздин өзүбүздүн электрондук, мындайча айтканда, виртуалдык классыбыз пайда болот. Аны окуучуларды кошуп жана өзүбүздүн тапшырмаларды жайгаштырабыз. Бул жерден окейди басып коебуз. Ошо жаңылыктар келип турат Google'дан. Эми бул жерге жакшылап көңүл буруп караңыз. Бул жерде жогорку тарапта 4 бөлүм бар. Биз азыр лентада турабыз. Андан кийин задания. Бул жерден биз тапшырмаларды түзө алабыз. Андан кийин колдонуучулар бөлүмү. Бул жерде азыр биз мугалим катары турабыз катталып. Бул жерден биз башка бир мугалимдерди да кошо алабыз. Алар да сабактарын бере алат ушул жерден. Андан кийин бул жерден окуучуларды кошобуз. Кийинки 4-чү бөлүм болсо, бул баалоо бөлүмү. Албетте тапшырмаларды түзгөндөн кийин бул жерде баалоо бөлүмү иштей баштайт. Баалоонун критерийсин дагы түшүндүрөбүз. Андан кийин бул жерде настройка. Настройкалар үстүрттөн тааныштырып өтөйүн. Мисалы бул жерде ошол башында толтурулган маалыматтар. Андан кийин курстун коду. Бул код аркылуу ушул окуучулар биздин сабакка катыша алышат. Аны биз кийинки видео сабакта түшүндүрүп кетебиз. Андан кийин бул жерде баалоо критерийлери жана автоматтык баалоо.
Эми кайрадан лентага кайтабыз. Бул жерде ошол биздин заголовка кааласаңыз бул жерден сиз өзүңүзгө тиешелүү же өзүңүз каалаган бир сүрөттү койсоңуз болот. Же болбосо бул жерден теманы өзгөртсөңүз болот. Мына бул жерде окуучуларга берилүүчү код. Окуучулар ушул код аркылуу биздин Google класска кире алышат. Мындайча айтканда, бул биздин электрондук классыбыздын ачкычы. Андан кийин эң маанилүү нерсе бул жерде тапшырмаларды түзүү. Эми биз биринчи теманы кантип бере алабыз балдарга жана кайтарым байланыш, обратный связь кандай болот? Бул класста кантип сабактар өтөт? Анда биринчи кезекте заданияга киребиз. Бул жерден создать задание. Мындайча айтканда, биз өзүбүздүн темабыз жөнүндө тапшырма түзүп, теманы да ушул жерге жүктөйбүз жана тапшырманы да ушул жерден беребиз. Создать задание. Тапшырманы түзүү. Бул жерге мисалы информатика боюнча ушул теманы ушул жерге жазсаңыз болот. Урматтуу мугалимдер, темаңызды ушул жерге жазсаңыз болот. Бардык предметтер албетте. Азыр мен сизге мисал иретинде бир тема жазып сизге көрсөтүп берейин. Бул жерге инструкция, мисалы ошол сабакты кантип өздөштүрөт балдар, эмнелерди аткарыш керек, жалпы сабактын жүрүшү боюнча инструкция жазып койсоңуз болот. Андан кийин биз сабагыбызды кантип жүктөйбүз. Бул жерден добавить. Бул жерде көрүнүп тургандай Google дискте эгер сиздин сабагыңыз болсо, бул жерден Google дисктен прямой бул жака жүктөсөңүз болот. Андан кийин ссылка, андан кийин компьютериңиздан жүктөсөңүз болот, мисалы мына файлды. Бул жерден мисалы компьютерде даяр видео урокторуңуз болсо, мисалы Word форматында или башка PowerPoint форматында, мисалы ошону бул жерден жүктөсөңүз болот. Мисалы бул жерден жүктөп көрөлү. 7 класс алгебраны. Бул жерде азыр жүктөлүп жатат. Бул жерге бул жерден биздин биринчи сабагыбыз жүктөлдү. Албетте Word, Microsoft Word форматында, текст түрүндө. Эми балдарга бир аз интерактивный болсун, мен видео форматындагы сабактарды жүктөйм десеңиз, бул жерден кайрадан кирип, бул жерден файлдан кааласаңыз видео форматында. Ссылка болсо, эмне үчүн ссылка маанилүү? Бул жерде мисалы өзүңүз мульти уроктон түзгөн онлайн тесттериңиздин ссылкаларын бул жерге коюп койсоңуз, балдар ошол ссылканы басканда сиздин онлайн тестиңизге туш болот. Андан кийинки добавить YouTube. YouTube'дан өзүңүздүн темаңызга тиешелүү видеолордун бул жака тиркеп койсоңуз болот. Жүктөш шарт эмес. Бул жерде мисалы бул жерде издөө бөлүмү YouTube'дан прямой издейт, мисалы Санарип Академия. Албетте бул темага байланыштуу видеолорду койсоңуз болот. Мисал иретинде жазып жатам. Мисалы сиз эгер мурун ошол теманын видеосун YouTube'ка жүктөгөн болсоңуз, бул жактан эле жүктөп коесуз. Эгер YouTube'да сиздин темаңызга тиешелүү сонун видео болсо, аны издеп бул жерден жана бул жерден мисалы көрсөтүп, бул жакта добавить дегенди басып коюу керек. Мына караңыз, эми бул жерде бизде текст түрүндө дагы биздин темабыз балдарга барат, жана видео форматында дагы биздин темабыз балдарга көрүнөт ушул жерден. Эми бул жерден тушунда турган бөлүмдү караңыз. Бул болсо материалга доступ берүүчү бөлүм. Окуучу биздин материалды өзгөртө алат, редактировать өзгөртө алат, же болбосо аны
Эми биз жүктөгөн окуу материалдарын окуучулар өзүнүн электрондук поштасынан же болбосо телефонунан окуп, эми кайтарым байланыш кандай болот? Эми балдарыбыз, окуучуларыбыз бул материалдарды окугандан кийин биз аларды кантип текшерип баалайбыз? Бул чоң суроого бул жердеги функциялар жардам берет. Бул жерден добавить дегенден мисалы биз бул жерден окуу материалдардын, сабактардын ссылкасыны, презентацияларды жүктөсөк, азыркы биз көрсөткөндөй, бул жерден создайттан кирип, мына форумга кирип, бул жерден биз онлайн тестти түзсөк болот. Ушул темаларды, ушул материалдарды окуу, видео урокторду көрүп чыгып, окуучу бул жерден, мисалы, форма 1 деп турган жерде сиз, мисалы, биринчи суроо деп жазып, кааласаң суроонун өзүн эле жазып, бул жерден варианттарды коесуз. Балким Google форманы сиздер колдонуп жүрсөңүздөр керек, ошондой эле варианттарды жазып, бул жерге суроонун заголовкасына жана бул жерге варианттарды жазып, бул жерде бөлүмдү белгилеп койсоңуз, бул суроого сөзсүз түрдө жооп бериш керек дегенди билдирет. Бул суроого жооп бермейин, экинчи суроого өтпөйт. Андан кийин туура жоопту бул жерден көрсөтүп, мисалы, бул жерден настройкасынан кирип, тест дегенди басып, бул жердеги отметканы оң тарапка чандырып коюшубуз керек. Андан кийин бул тестти дагы көрсөтүп кетейин. Бул жерде тапшыруучуга, окуучуга эмнелер көрүнөт? Туура эмес ответтер, туура жооп берген ответтер көрүнөт, жана балл көрүнөт автоматтык түрдө канча упай алды. Кааласаңыз бир гана туура эмес ответтерди алып коюп, бир эле баллды коюп койсоңуз, ал окуучуга туура жана туура эмес варианттар көрүнбөйт. Кааласаңыз бардык птичка койсоңуз болот. Кайсыл суроого туура эмес жооп бергенини окуучу өзү көрөт. Андан кийин сактоону басабыз. Эми бул жерге балл деп турат. Бул жерде ответи деген жерде. Бул жерге сөзсүз туура жоопту көрсөткөндөн кийин, мисалы, ответ деген басып ар бир суроого балл беребиз. Андан кийин туура жоопту да көрсөтөбүз. Кийин готовту басабыз. Мына өзүңүздөр көргөндөй туура жооп экинчи вариантта. Көрдүңүз. Эми Google Class'ка кайтабыз. Бул жерде биздин форма пайда болду. Окуучулар бул темаларды окуп чыгып, бул жерден онлайн тесттен жооп берет. Бул автоматтык түрдө ар бир аткарган ишиңиз сакталууда. Кайрадан сохранить деп айтуунун кереги жок. Эми бул суроолор бүткөндөн кийин окуучуларга кантип жөнөтөбүз? Окуучуларга кантип жөнөтөбүз? Бардык суроолор бул жерде сакталууда. Андан кийин бул жерден создать заданияга киребиз. Бул жерден кааласаңыз кийинчерээк өзгөртөм десеңиз, бул жерде сохранить черновик кылып сактасаңыз болот. Кааласаңыз эгер өзгөртпөй турган болсоңуз, анда создать заданияны басабыз. Бул жерде мына өзүңүздөр көргөндөй, бизде алгоритм деген эмне деген тапшырма пайда болду. Жана бул публикага чыкты, мындайча айтканда, азыр саат 4-тө. Эми бизде азыр окуучу да жок, жана бул тапшырманы аткарган окуучу да жок. Эми караңыз, бул жерде эң маанилүүсү бул тапшырманы кантип окуучуларыбызга жеткиребиз. Аны үчүн биз биринчи кезекте бул жерден
колдонуучу бөлүмүнө киребиз. Караңыз, тапшырманы түздүк. Мына текст түрүндө да маалымат бар, форма түрүндө дагы онлайн тестибиз бар, жана видео урогубуз бар. Эми аны колдонуучулар бөлүмүнө кирип, бул болсо биз окуучубуз, мугалимдин аты жөнү. Бул болсо окуучулар. Азыр бизде бир да окуучу жок. Эми бул жерде плюсту басып, бул жерде пригласить деген жерге биз электрондук поштаны жазабыз. Окуучулардын электрондук поштасын. Мындайча айтканда, окуучулардын аккаунтун. Окуучулар албетте бизде электрондук пошта жок деши мүмкүн, же алар бир да колдонгон болбошу мүмкүн. Бирок чындыгында ар бир Android платформасында иштеген телефондо сөзсүз түрдө аккаунт болот. Аны окуучулар билбейт. Негизи алардын электрондук поштасы жок, Google аккаунту жок, телефондор иштебейт интернет менен. Ошондуктан алардын электрондук поштасыны окуучулардан суранасыз. Алар кантип өздөрүнүн электрондук поштасын сизге жөнөтөт. Негизи Google Play'ге киребиз. Play Market'ке, то есть Play Market'ке кирип, бул жерде кызыл стрелка көрсөткөн жерди басабыз. Бул жакты сол тараптан, андан кийин ал жерде аккаунт жазылат. Негизи биздин окуучулар телефонду жаңы сатып алышканда, аны магазиндегилер эле, телефон саткандар эле өздөрү аккаунт ачып регистрация кылып коет, жана анын логин паролдорун билишпейт. Ошондуктан аны логинни билүү үчүн бул жерге кирип, өзүңүздөр Play Market'ке кирсеңиздер, бул жерде сөзсүз аккаунт болот. Аккаунтсуз алардын телефону иштебейт. Эми ушул аккаунтты сиз жанагы жерге жазышыңыз керек. Андан кийин окуучулардын электрондук поштасына, телефондан өзүнүн электрондук поштасына кирет. Сиздин тапшырмаңыз ушул электрондук поштадан сол тараптагы окуучулардын телефондогу электрондук поштасына барып түшөт. Окуучулардын электрондук поштасын бул жерге жазуу керек. Мисалы, мен өзүмдүкүн жазып көрөйүн. Жана менин электрондук поштама эмне деген SMS барат, аны да көрөбүз. Бул жерден пригласить дегенди басуу керек. Мына көрдүңүздөр, окуучуга чакыруу кетти. Эми биз өзүмдүн электрондук поштама киремин. Бул жактан мен өзүмдүн электрондук поштама киргенимде бул жерден мага эмне деп келет? Окуучунун телефонда эмне деп чыгат, азыр көрөбүз. Анан өзүнүн электрондук поштасына киргенде мындай кат келет. Приглашение на курс информатика сабагы 7-класс. Бул жерге здравствуйте. Анан бул жерде окуучу басканда биздин курска туш болот. Аны басып көрөбүз. Бул жерден присоединяйте. Мына көрдүңүздөр, мына биз окуучу катары өзүбүздүн мугалимибиз түзгөн тапшырмага туш болдук. Мына бул жерде текст түрүндө маалымат, бул жерде видео урок, бул жерде кайтарым байланыш үчүн онлайн тест. Бул жактан кирип, видеолорду көрүп, өзүбүз окуучу катары тапшырсак болот, колдонсок болот. Негизи өтө сонун платформа. Колдонуп көрүңүздөр, жана биздин кийинки урокторду көрүш үчүн биздин каналга катталып, лайк басып, кесиптештер менен бөлүшүп коюңуздар. Бардыгыңыздарга чоң рахмат. Жакшы, мындан да жакшы түшүндүрүп, мындан да жакшы сабактарды тартканга аракет кылабыз. Чоң рахмат.